Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Американын суу алды менен жүрүүчү кемесин көрөбүз. Ал түндүктөгү Россияга өтө жакын жерде Баренц деңизинде жүргөн. Аларга кандайдыр бир тапшырма берилгенби айтор. Россиянын суу алдында жүрүүчү кемесин акмалап жүрүшкөн болчу. Командир экипажга дистанцияны кармап алысыраактан ээрчигиле деп буйрук берет. Бирок ошол эле замат катуу жарылуунун үнү угулуп, эмне болуп кетти деп эле текшере башташат. Экипаж мүчөлөрү бир заматта эле аларды көздөй торпеданын атылганын аныкташып, командир алардан биз акмалап келе жаткан кемеден торпедалар атылдыбы деп сураса, экипаж мүчөлөрү торпеданын таптакыр эле башка жактан, жогору жактан атылгандыгын айтышат. Аңгыча болбой эле командир эч кандай чечимдерди кабыл алганга жетишпей калып, жогору жактан түшүп келген торпеда америкалыктардын суу алды кемесин жардырып жиберди. Албетте мындай жаңылык 1-2 саат өтпөй Пентагондо белгилүү болот. Америкалыктар өздөрүнүн суу алдындагы кемеси менен такыр эле байланыша алышпай, бул жөнүндө дароо эле адмирал Чарльз Донаганга кабар беришет. Контр-адмирал Фиск Донаганга кемеде 110 адам бар болгондугун жана алар атайын маанилүү операцияда жүргөндүгүн кошумчалайт. Анда адмирал Донаган дароо эле чечимдерди чыгарып, Шотландиядагы Арканзас суу алдындагы кемесин ошол жака жөнөтмөкчү болот. Ал эми ал кеменин командири Гласс бул кезде ак карлуу тоолордун арасында аңчылыкта жүргөн болчу. Бир кезде ага маанилүү иш боюнча байланышка чыгышып, бир канча секунд өтпөй эле ал жака тик учактын дагы жетип келип калганын көрөбүз. Ал өз кемесинин жанына келип кемесин карап суктанып турган кезде Старпом Эдвардс анын жанына келет дагы. Жашыруун берилген буйрукту командир Гласска көрсөтөт. Буйрукту көргөн Гласс дароо эле Старпом Эдвардска бардык экипаж мүчөлөрүн команданы тез аранын ичинде чогулт деп буйрук берет. Ошентип бир заматтын ичинде эле экипаж мүчөлөрүнүн бардыгы чогулуп, кемеге кирип даяр болуп калышканда командир Гласс сөзүн баштайт. Ал экипаж мүчөлөрүнө биздин бир суу алды кемебиз Баренц деңизинде жоголуп кетти. Сыягы ал чөгүп кеткен болушу мүмкүн. Биз ошону издеп табышыбыз керек. Балким душмандар тарабынан дагы соккулар болушу мүмкүн. Андыктан бул миссия жөнөкөй миссиялардан эмес. Бардыгыңар тең жогорку даярдыкта болгула деп эскертет. Ал эми Пентагондо болсо Джейн деген тыңчы адмирал Фискке келип, деги иштин чоо жайы кандай болуп жатат, тактадыңарбы? Мен бул жөнүндө бардыгын тактап президентке маалымат беришим керек. Эгер иш бүдөмүк болуп жаткан болсо, анда биз ал жака деңиз аскерлерин жөнөтөлү деп баштайт. Адмирал Фиск дагы ага макул болуп бардыгын ачык айкын билиш үчүн Американын атайын деңиз аскерлерин ошол Россиянын аймагына барууга буйрук беришет. Бул кезде Тажикстандын аймагында командир Билан баштаган атайын аскердик топ машыгуу иштерин өткөрүп жүрүшкөн болчу. Адмирал Фисктен буйрук келип түшөрү менен алар ошол айтылган жерге жөнөшөт. Бул кезде командир Гласс жетектеген Арканзас кемеси болсо Россиянын сууларына терең кирип жөнөдү. Дал ушул учурда полярдык аймакта Россиянын президенти Закарин тик учак менен келип, өздөрүнүн атайын аскердик базасына конот. Коргоо министри Дуров аны тосуп алат да Америка суу алды кемелери менен кандай кагылышуулар болгондугун айтып бере баштайт. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Ал эми командир Гласстын суу алды кемеси болсо Россиянын аймагына өтө жакындап барып, баягы өздөрүнүн кемеси жоголгон аймакты суу алды дрону менен изилдей башташат. Көп өтпөй өздөрүнүн кемесин табышып, бир канча экипаж мүчөлөрүнүн өлүк денелерин көрүшөт. Изилдөөлөргө ылайык алардын кемесине душмандар тарабынан торпедадан сокку урулгандыгы аныкталып, муну көргөн командир Гласс экипаж мүчөлөрүнө аскердик даярдыкта болууну буйрат. Ошол эле учурда базага дагы байланышка чыгып, эмне болгондугу жөнүндө маалымат берди. Аңгыча болбой эле алар кандайдыр бир үндөрдү угуп калышат. Көрсө Россиянын суу алды менен жүрүүчү бир кемеси чоң айсбергдин алдына жашынып, акмалап турган бу айтор бир кезде эле 2 торпеданы атып жиберет. Муну байкаганда командир Гласс дароо буйрукту берип, өздөрү дагы торпедасын атып коргонуу иштерин жүргүзө башташат. Бирок алар торпеданы атканы менен орус кемеси кайсыл жерде тургандыгын аныктай алышпай, торпеданы улам жогорулатып отуруп айсбергдин алдындагы орус кемесин жартырып жиберишет. Бирок сүйүнүүгө али эрте эле. Анткени орус кемесинен атылган 2 торпеда кайрылып, аларды көздөй жакындап келе жаткан болчу. Анда командир Гласстын буйругу боюнча Американын Арканзас кемеси түз эле деңиздин түбүнө тездик менен сүңгүп кирет. Торпедалар дээрлик жетейин деп калганда кеме тездик менен бурулуп кеткенге жетишип, 2 торпеда болсо баягы деңиз түбүндөгү чөгүп кеткен Американын кемесине тийип жарылат. Ошондон бир аз өтпөй эле Россиянын аскердик башчылары президент Закаринге жана коргоо министри Дуровго
Биздин дагы бир кемебизди америкалыктар жардырып жок кылышты деп кабар беришет. Аны укканда Дуров кызуугандуулугун көрсөтүп эле биз эмнени күтүп жатабыз? Тезинен жооп берип Америка менен согушту башташыбыз керек десе, президент Закарин аны токтотуп, көп ашыкпай туралы, мен адегенде Американын президенти менен сүйлөшүшүм керек деп айтат. Бул кезде командир Билан баштаган атайын аскердик топ учактан секирип парашют менен белгиленген жерге түшүшөт. Бул кезде Арканзас кемесиндеги экипаж мүчөлөрү дагы кандайдыр бир үндөрдү байкашып, дрон менен изилдеп жүрүшүп Россиянын дагы бир суу алды кемесин табышат. Ошондогу видеону көргөн командир Глаз, биздикилер орустарга эч кандай бир сокку урбаптыр. Бул кеменин өзүнүн ичинде жарылуу болгон. Антпесе торпедадан келген сокку такыр мындай болбойт деп аныктайт. Демек бул кеменин өзүнүн ичинде жарылуу болуп чөгүп кеткенде, орустар бизди күнөөлөп бизге сокку жасай баштаган деп түшүндүрүп берет. Анан да бул орус кемесинде тирүү калгандар болсо керек. Биз аларды карап куткарышыбыз керек десе, Старпом Эдвардс биздин кемени чөктүрүп жибергендерди кантип куткарабыз деп баштайт. Анда командир Глаз, биз аларды жөн эле куткарып калбайбыз. Биз аларды куткарып калып сурака алабыз, балки бизге пайдасы тиет деп айтат. Ошентип алар атайын кичи кеме аркылуу Россиянын кемесине туташып, ал жакта тирүү калган капитан жана эки экипаж мүчөсүн таап чыгышат. Бул кезде командир Билан баштаган аскердик топ жүрүп отуруп Россиянын полярдык аймактагы аскердик базасына дагы жетип келишкен. Бирөөсү снайпер менен карап, бирөөсү суу алды менен барып, дагы ар кимиси ар кайсы жактан акмалоого алып жатып, Коргоо министри Дуров жана президент Закариндин сүйлөшүп жатканын көрүшөт. Албетте муну америкалыктардын базасы Пентагондо да көрүп жатышты. Ошентип бир аз убакыт өтпөй эле коргоо министри Дуров куралчан адамдар менен ичкериге кирип келип, президентке үнүн көтөрүп катуу сүйлөй баштайт. Ал президент Закаринге азыр Россия өтө кооптуу учурда турат. Эгер мен өз милдетимди аткарып коргоо иштерин баштабасам, анда баардыгы өтө өкүнүчтүү болуп калышы мүмкүн деп айтып, эгер президент алсыздык кылса, мындай учурда мен бийликти колго алганга акым бар деп айтат. Анда Закарин Дуровго, сен мындай кылам деп жалгыз чечим чыгара албайсың. Бул нерсени башка баардык генералдар жана парламенттагы билип анан чечим чыгарышы керек деп айтат. Бирок ушул жерден коргоо министри Дуровдун арам ою бар экендиги билинип, көрсө ал мунун баардыгын атайын уюштурган болуп, согуш аркылуу төңкөрүш жасап бийликти өз колуна алып алууну көздөп жатыптыр. Ошондо ачууланган президент аларга каршылык көрсөтөйүн десе, аскерлер президенттин кароолчусун дагы атып өлтүрүп салышат. Закарин Дуровго, сен мындай иш үчүн өлүм жазасына тартыласың деп айтса, Дуров президентке, сен көп коркпой эле кой. Ал кезде биз америкалыктар менен согушуп жаткан болобуз. Мен болсо бийликти өз колума алам жана баардыгы унутулуп калат деп айтат. Аңгыча болбойт Дуров президенттин башка кароолчуларынын баардыгын тең алып чыгып, аларды аткылап сууга чөктүрүп жиберишет. Президенттин өзүн болсо туткун катары кармап алып кетишти. Ошонун баардыгын командир Билан баштаган атайын аскердик топ ар тарабынан видеого тартып турушту. Муну көргөн Американын штабындагылар дагы демек Россияда төңкөрүш болгону калгандыгын түшүнүп калышат. Дароо эле адмирал Донаган башында турган чогулуш өтүп, биз мындан ары эмне кылышыбыз керек деп сүйлөшүп башташат. Донаган болсо, эгер орустар согушкусу келип жатса, биз дагы согушабыз. Алардын кемелерине каршы биз дагы өз кемелерибизди даярдай баштайлы деп айтат. Бирок бул нерсеге тыңчы Жейн каршы чыгып, биз азыр Россиянын бийлиги менен согушуп жаткан жокпуз. Бул жерде жөн эле ортодон чыккан алдамчылар согушту тутандырып жатат. Жөн жерден эле чоң өрттү баштап жибербей күтө турушубуз керек десе, адмирал Фиск дагы өз оюн айтып, азыр Россиянын аскердик базасында биздин атайын даярдалган аскердик топ даяр турат. Биз андан көрө Россиянын президенти Закаринди куткарып уурдап чыгалы. Андан соң ал өз чыккынчыларын жок кылган соң гана биздин Россия менен болгон мамилебиз андан дагы жакшырат деп айтат. Ушинтип баргандай талаш тартыштар жаралып жатып, акырында адмирал Донаган ойлонуп отуруп чечимин чыгарды окшойт. Адмирал Фисктин планы боюнча Россия президенти Закаринди уурдап чыкмакчы болушуп, бул жөнүндө буйрук командир Глазга да келип түшкөндө, эми Глаз Арканзас кемеси менен Россиянын жээгине жакындап барышы керек болуп калды. Бирок ал ортодо мина орнотулган аймактар бар эле. Эч нерсе билбеген соң ал аймактардан өтүү өтө эле кооптуу. Ошондо эмне кылам деп ойлонгон командир Глаз жанагы туткун катары кармалган капитан Андроповго кирип сүйлөшө баштайт. Ал капитан Андроповго, мен дагы сиз сыяктуу эле өмүрүмдүн жарымынан көбүн суу алдында өткөрдүм. Негизи биздин силерге эч кандай душмандыгыбыз жок. Анан да биздин кемелер эч качан силердикине аткан эмес. Биз изилдеп көрдүк, ишенбесеңер видеону көргүлө. Силердин кемеде ички жарылуу болгон. Эгер биздин торпеда атылып сыртынан келген сокку болгондо такыр мындай болбойт эле. Силердин коргоо министриңер Дуров чыккынчылык кылып, төңкөрүш жасап бийликти өз колуна алып алуу үчүн ушунун баарын кылып жатыптыр. Ал керек болсо президентти дагы азыр туткундап жатат. Жана биз менен согушту баштоо алдында турат. Сиз бизге ишенип жардамыңызды беришиңиз керек. Мина орнотулган талаадан өтүүгө жардам бериңиз. Мындай жол менен сиз өз өлкөңүзгө, өз президентиңизге жардам берген болосуз. Мен деле ушундай кырдаалга карабай деңиз түбүнөн сизди куткарып алдым го десе, капитан Андропов адегенде макул болбой жатып, бирок көпкө чейин ойлонуп, бирок акыры командир Гластын сөздөрүнө ишенди окшойт. Бул кезде Дуровдун адамдары Американын аскерлери биздин аймакта болушу мүмкүн деп шектенишип, айлана тегеректи тыкыр чалгындоого алышат.
Бирок Американын аскерлери билинбей жашынып калышып, андан соң буйрук боюнча Россиянын президенти Закаринди уурдап чыгууга камдана башташат. Ошентип Арканзас кемеси дагы капитан Андроповдун жардамы менен мина талаасынан өтө баштап, капитан Андропов бул аймакты эң мыкты билгендиктен кемени башкартып бара жатты. Мина талаасындагы үндү сезүүчү датчиктер бир нерсени сезсе эле жарыла баштамак. Кемени жогорулата турган болушса дагы орус аскерлери аларды байкап калышмак. Ошондуктан алар деңиздин түбү менен бир да үн чыгарбай баратышты. Бара жатышкан кезде торпеданын бурагычтарынын бири чала буралып калгандыктан, андан үн чыга баштап бир кызматкер аны бурап салганга жетишет. Бирок бурап бүткөндөн кийин ачкыч колунан түшүп кетип, бактыга жараша экинчи кызматкер аны жерге жеткирбей кармап калат. Ошентип баарынын тең келмелери оозуна келип эле андан ары үн чыкпай баратышты. Капитан Андропов штурманды оңго бур солго бур деп бара жатса, Старпом Эдвардс командир класска бул орустун капитаны бизди туңгуюкка алып баратат деп шектене баштайт. Капитан Андропов болсо силердин картаңар туура эмес. Бул жактан чыгып кетүүчү жол бар деп айтып, командир класстагы ага ишенгендиктен жүрүп отуруп акыры мина талаасынан дагы өтүп кетишет. Билан баштаган атайын аскердик топ президент камалып жаткан имаратка келишип, операцияны аткарып акырындан кирип баратышып бир адамга жолугуп калышат. Көрсө ал жанагы президенттин жарадар болгон кароолчусу болуп, сууга түшүрүп жибергенде ал өлбөй тирүү калган экен. Билан ага түшүндүргөнгө аракет кылып, биз сенин президентиңди куткарганы бара жатабыз деп айтып, акыры кароолчу дагы аларга ишенип өзү бул аймакты жакшы билгендиктен түз эле президентти камалып турган жагына ээрчитип барат. Ичкеридеги кароолчуларды америкалык аскерлер тымызын өлтүрүп, эми президентти алып чыгып баратканда билип калышып атышуу башталат. Бирок бир топ атышуудан кийин алар президентти алып качып кетүүгө мүмкүн болду. Алар эптеп деңиз жээгине жетишсе, командир класс аларды суу алды кемеси менен алып кетмек. Америка аскерлери улам атышып качып отуруп, улам сайын бирден жоокерлерин жоготуп жатты. Мартинелли болсо бир топ алыстыкка жатып алып снайпер менен аткылап жаткан. Акыры деңиздин жээгине жетип келгенде лейтенант Билан жана президент Закарин эле калып, бул кезде командир класстагы аларды кемеси менен күтүп калган болчу. Лейтенант Билан эптеп президентти кемеге жеткирип, бирок өзү кемеге түшүп кетип калбай артка кайтып Мартинеллиге жардам бермекчи болот. Өз президентин уурдатып жиберген коргоо министри Дуров өтө ачууланып, болоңду ар тарабынан курчап жаап калгыла деп катуу буйрук берет. Эми командир класстын кемеси Россиянын аймагынан чыгып кетүүгө аракет кыла баштаганда, орустун чоң кемеси аларды тосуп алып соккуларын баштайт. Капитан Андропов болсо командир класска: "Мен бул кемедегилерди тааныйм, алардын баардыгын мен машыктыргам" деп айтат. Бирок командир класс атылып кеткен торпедалардан коргонуу үчүн деңиз түбүнө сүңгүп кирет. Деңиз түбүндөгү жумшак комду сүзүп, чоң толкунду жаратып, бактыга жараша торпедалар ар кайсы жерге тийип, жана чаңдын арасында жарылды. Бул кезде снайпер Мартинеллини билип калышкандыктан, аны орус аскерлери аткылап артынан жүрүп отурушту. Акыры Мартинелли жарадар болуп 2-3 аскердин колуна да түшүп калган кезде, лейтенант Билан күтүлбөгөн жерден келип аны сактап калат. Ал эми Арканзас кемеси жанагы деңиз түбүнө урунган себептен улам ар кайсы бөлүктөрүнөн суу кире баштап, бир торпеда бир адамды басып калат. Ал эми орустун чоң кемеси болсо Арканзас кемесинин кайсыл жерде экендигин аныктап алган соң ошол жерде эле айланып туруп алат. Жогору чыкмайынча эч кандай сокку дагы коргонуу дагы кыла алышпайт. Ошондо командир класс эмне кылам деп бир топко ойлонуп, капитан Андроповду өзүнө чакырып, "Сиз чоң кемедегилерди тааныйм деп айткансыз. Сиз аларды машыктырган болсоңуз экипаж мүчөлөрү сизди угабы" деп сурайт. Капитан Андропов ооба деп жооп берип, командир класс болсо ага эгер сизди укса, сизди угаарын далилдеңиз деп телефонду берет. Ошондо байланыш түзүлүп, капитан Андропов орус кемесинен сүйлөй баштайт. Ал экипаж мүчөлөрүнүн ар бирин өз атынан айтып, "Мен силерди өзүм машыктырганмын. Мен азыр түбүңөрдөгү Американын Арканзас кемесинде турам. Жана биздин президентибиз дагы ушул жерде. Согушту баштап жаткандар чыккынчылар" деп айтып, андыктан чабуулдарды токтоткула деп буйрук берип телефонду өчүрөт. Муну кемедеги экипаж мүчөлөрүнүн баардыгы угушуп, алдыктагы капитан эмне турасыңар чабуулду баштагыла деп буйрук берсе, эч кимиси эч кандай аракет көрбөй эле ордуларында катып туруп калышат. Айласы кеткен капитан коргоо министри Дуровго байланышка чыгып, "Булар менин буйругумду укпай жатышат" деп маалымат бергенден кийин, Дуров ачууланып өз аскерлерине буйрук берип, баллистикалык ракета менен Арканзас кемесин көзү атып жиберет. Арканзас кемеси болсо бул кезде суу үстүнө калкып чыгып, баллистикалык ракеталардын келатканына карабай, командир класс эч кандай коргоону жана чабуулду кылбай коет. Ал бүт баардыгына "Дуров биздин чабуулдун башталышын күтүп жатат. Бизде эч кандай согуш башталбашы керек" деп айтып, жакындап келаткан баллистикалык ракеталарды болсо орус кемеси өзү аткылап жардырып салат. Ошол замат эле орус кемесинен 2 ракета атылып чыгып, ракеталар болсо түз эле Россиянын аскердик базасына тийип жарылды. Бүт баардыгы тең бир тарабынан нес болушуп, бир тарабынан сүйүнүшүп, Россия президенти Закарин командир класстан "Сен муну кайдан билдиң" деп сураса, командир класс президентке "Мен муну билген жокмун. Мен жөн гана Россия кемеси өз президентин коргойт го деп үмүттөндүм" деп коет. Президент Закарин Россия бийлигин кайрадан өз колуна алып, капитан Андропов болсо кетип жатып командир класска "Мен өмүрүмдө бир дагы сага окшогон капитанды көргөн эмесмин. Эки өлкөнүн ортосундагы чыгып кете турчу согушту алдын алып калдың" деп ыраазычылыгын айтат.
тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.